Кандайсыздар? Сиздин уникалдуу коуч Зузу Качиева. Карагачы кандай, карагачы кандай аба ырайы сонун. Декабрь жакындап келатат, бирок Кыргызстанда дагы деле жылуу. Бул жылы күз абдан жылуу болду. Анда эмес айымдар, бардык тапшырмалар аткарып атасыздар, жасап атасыздар, кылып көрүп атасыздар, аракет жасап атасыздар деп үмүттөнөм жана ишенем. Бирок коуч катары бир нерсени жакшы түшүнөм. Башында бир нерсени абдан кызыгуу менен баштайбыз, ортолуп калганда бир аз кетенчектеп баштайбыз. Эмнеден улам ушундайбыз? Көрсө, биздин мээбиз, бул мээнин функциясы бизди коргоо экен. Эгер бир нерсе, жаңы нерсе баштаганда мээ коркуп баштайт экен, сигнал берип баштайт. Коркунуч деп, анткени бул жаңы нерсе, туурабы? Ошондуктан биз мээбиз менен сүйлөшө алсак жакшы болот экен. Орусча SS боло атабыз деп коебуз. SS деген состояние сопротивления. Ошол SS болуп аткан учурда сиз өзүңүз менен диалог түзсөңүз болот. Бул жаңы нерсе, мага пайдалуу нерсе. Бул жаңы нерсе мен кылып көрөм. Бул эч кандай коркунучу жок деп өзүңүздү тынчтандырып, өзүңүздү сооротуп, анан тапшырмаларга киришсеңиз, негизи башта алсак эле аягында сөзсүз кубаныч, рахаттануу жана көптөгөн инсайт, көптөгөн түшүнүктөргө ээ болосуз. Ошондуктан айымдар, күчтөнөбүз, өзүбүздү колго алабыз жана тапшырмаларды аткарабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө болот? Бүгүнкү сабагыбыз өзүбүз жөнүндө, кам көрүү жөнүндө болот. Анда эмесе кеттик. Айымдар, анда эмесе өзүбүз жөнүндө кантип кам көрсөк болот? Мындай суроо туулат. Биз денебиз жөнүндө кам көрөбүзбү? Эгер ооба десек, анда эмне себептен тез ооруп турабыз? Көрсө, биздин денебиз эмне үчүн ооруйт? Же эмнеге биз ооруга чалдыгабыз? Биз денебизге кам көрбөгөндүктөн оорукчан болуп, ооруга чалдыгат экенбиз. Же иштеп, күч кубат калбай калып, чарчап, кыйналганда эс алабызбы? Же эс алып, иштеп, экөөнү баланста кармаса, анан биз оорубай, ар дайым ресурста болуп, ишибиз да бүтөт, эс алып да жетишебиз. Себеби биз өзүбүздүн денебизге кам көрбөй койсок, дене абдан акылдуу экен. Ал чарчаганда, кыйналганда сиз ага эс алууну бербей жатканыңызды көрүп, ал эмне кылат? Оорутуп жаткызып коет экен. Анткени дене билет экен, сиз ооруганда гана эс аласыз. Сиз ооруганда гана жатасыз же үйдө каласыз. Көрдүңүзбү? Ошондуктан ушундай абалга жеткизбестен биз азыртадан эле денебиз жөнүндө кам көрөбүз. Кантип кам көрөбүз? Эмнеден баштайбыз? Кандай кылабыз? Өзүбүзгө биз көңүл бурушубуз керек. Же өзүбүз үчүн убакыт сатып алышыбыз керек. Өзүңүзгө кандайча көңүл бурсаңыз болот. Эң башында эле бир 10 мүнөттөн көнүгүүдөн баштаңыз. Көнүгүү жөнөкөй эле болушу мүмкүн. 10 мүнөттүк көнүгүүнү коюп, бир жерде туруп эле, басып, бир аз бир оңой эле бир көнүгүүлөрдү жасап, ушундай нерседен баштасак болот, Ошол боюнча да менин YouTube каналымда көнүгүүлөр бар, кыргыз тилинде. Мен сизге салып коём, 15 мүнөттө, 30 мүнөттө канча кадам басып койсо боло турган көнүгүүлөр бар. Бул биринчи кезекте көнүгүү. Экинчи кезекте биз 80-85% суудан турабыз. Ошондуктан биз денебиз жөнүндө кантип кам көрөбүз? Денебизди суу менен азыктандырабыз. Чай, ичимдиктер, кофе бул сууга кирбейт. Себеби буну тамак катары ашказаныбыз кабыл алат. Суу бул чыныгы суу, чийки, таза, фильтрден өткөн суу. Кандайча суу маанилүү биздин денебизге? Себеби элестетиңиз, сиз идишти жубай эле улам үстүнө салып эле жей берсеңиз, идиш аяктын ичи кандай болот? Карасаңыз, биз кечеки кир идишке бүгүн тамак жебейбиз.
аны жуумайынча, тазаламайынча. Элестетиңиз, биздин ичегибиз, ашказаныбыз жуулбай эле канча жыл бою бизге кызмат кылып келатат. Ошондон бир гана сууну ичкенде гана ичегибиз, ашказаныбыз жуулуп, андан ары зара менен чыгып кетет экен, тазаланып. Ошондуктан ар бир адам күнүгө азастан өзүн көндүрсө болот. Биринчи 5 стакан суу ичсеңиз болот. 3-4 күндөн кийин 7 стакан суу ичсеңиз болот. Анан 8 стаканга үйрөнүп көнүп калсаңыз 8-10 стаканга. Анда эң сонун ар дайым организмиңиз тазаланып, денеңиз сизге ыраазы болуп рахматын айтат. Анан үчүнчүсү бул эмнеге көңүл бурабыз. Үчүнчүсү жеп аткан тамагыбызга көңүл бурабыз. Бекерден айтылган эмес, биз кимбиз? Биз кандай тамак жесек, биз ошолбуз дейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө баарыбыз эле жакшы билебиз. Зыяндуу тамактар абдан көп. Ошондуктан алардын баарын жок кылуу да биздин балким кудуретибиз жетпестир. Анткени үй бүлөбүз менен чогуу жашайбыз. Үйдөгүлөр балким жүрөгүнө дагы жете элек канчалык бул зыян экенин жегиси келет. Ошондуктан биз жок дегенде аз айтсак болот. Негизи 3 ак нерседен арылгыла дейт. 3 ак нерсе бул шекер, бул ун, бул туз дейт. Өтө таттуу, өтө туздуу, анан күнүгө камыр же нан тамактан азастан арылып, денебизди башка тамак менен көндүрөбүз. Унсуз, шекерсиз, тузсуз. Тузсуз болбойт дейчи, бирок кээ адамдар өтө эле аша чаап кетип, өтө эле туздуу тамактарды жешет. Туз бул денебизде туруп калуучу нерсе. Элестетке суу ичпесек, тузду кантип кууп түшүрөт. Ошондуктан тузду азыраак жесек, дагы бул биз өзүбүздүн денебизге кам көргөн болот экенбиз. Андан тышкары денеге кантип кам көрсөк болот? Мисалы, биздин клеткаларыбыз күнүнө жаңырып турат. Эскилери калып калат да, жаңылары жаңыланып турат. Эмне үчүн айтып коюшат, баняга баруу бул аябай пайдалуу деп. Көрсө баняда биздин эски клеткаларыбыз шыпырылып түшүп калат экен. Жаңы клеткалар бул кислород менен азыктанып, жакшыраак бөлүнүп чыгып, биздин организмге ушинтип жардам бере алат экенбиз. Ошондуктан баняга барып туруу бул дагы пайдалуу. Эгер баняга барганга мүмкүнчүлүк болбой жатса, же жактырбасаңыз, же башка дагы бир эмелер бар болсо, үйдө ванна бар. Ваннага жылуураак, бир аз ызыгыраак кылып сууга жатсаңыз дагы, ошол өлүк клеткалар дагы эзилип, түшүп чыгып калат. Ошон үчүн ушинтип да кам көрөбүз. Негизи эле ванна боюнча дагы мындай сонун лайфхак бар. Бир ванна сууга 1 килограмм эң арзан тузду чылап туруп, анан 15 мүнөт жатсаңыз, бирок 15 мүнөттөн ашык жаткан болбойт. 15 мүнөт жатсаңыз, ошол туздуу ванна суу биздин организм, биздин денебиздеги клеткалардагы бүт токсиндерди, шлактарды алып түшөт имиш. Ошондуктан баня, ванна, ушул нерселер абдан жакшы экен да. Негизи эле сауна, финска сауна, деген турецкий хамам, ошолордун бардыгы пайдалуу да. Ошол жөндөк биз өзүбүз жөнүндө ушинтип кам көрсөк болот экен. Анан уйку, бул уйку дагы чоң маселе. Биз азыр көпчүлүк жаштардын жашоосу түн ичинде башталат, күндүз укташат. Кудайым бизди түнкүсүн уктасын, күндүз иштесин жараткан экен. Ошондуктан биз уйкубуз жөнүндө кам көрөбүз. Эртерээк жатып, эртерээк турсак, биздин организм ошондой жаралгандыктан, ошого ылайыкташкандыктан, ошого ыраазы болуп, анан сергек болгонго сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Эгер түштө мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, 15 мүнөт эле жетиштүү. Жөн эле телефондордун баарын өчүрүп, жөн эле түптүз жатып, 15 мүнөткө уктап кетсеңиз, 5 мүнөт уйкуга киресиз, 5 мүнөт уктайсыз, 5 мүнөттө кайта уйкудан чыгасыз да. Андан ашык бул башты оорутат деген туура сөз экен. Көрсө бизге 15-20 мүнөт эле күндүз эс алып алган жетиштүү болот экен. Ушундай кам көрүүлөр. Андан мурун биз айтып кеттик, денебизге жаккан,
сапаттуу кийимди кийебиз. Бул дагы жагымдуу. Андан сырткары биз айым болгондуктан эң маанилүү күнүгө денебиз таза болушу. Өзгөчө башыбыз, чачыбыз таза болушу. Бизден эч кандай жыт чыкпаш керек. Ошон үчүн жатаарда да эртең менен да тишибизди тазалап туруп, анан жууйбуз. Ошол күнүгө эртең менен душ алганга өзүңүздү үйрөтүңүз. 2-3 күндөн бери эмес, күнүгө. Себеби биз күнүгө 3 мал тамак жейбиз. 3 мал тамактын шлактары, токсиндери, пайдасыз нерселери биздин денебизден чыгат да. Ошол жыттар, ошол нерселер бир гана заара же туалетке барганда гана эмес. Биздин терибизден да чыгат экен. Тер аркылуу, тердебесек деле, мен тердебейм десек деле, баары дене ичинде тамак баргандан кийин тамактын баары ушинтип заводдой болуп иштегендиктен баары денеден жыт чыгат. Ошондон эң маанилүү күнүгө эртең менен душ алуу экен. Себеби душ алгандан кийин да суунун керемети ошол, бизди суу сергитет экен, сергек жүрөт экенбиз ошол күнүбүз. Сергек болот экен. Бир жагынан таза да болобуз, өзүбүздү жакшы сезебиз, таза болгондуктан. Мейли үйдө бололу, мейли жумушка барабызбы, мейли кандай жагдай болбосун, бирок күнүгө өзүбүздү таза сезсек, таза болсок, бул айымдар үчүн абдан жагымдуу жана абдан сонун нерсе. Себеби бир күн таң атат, бир күн кирет. Ошентип бир күн убакыт бул мини жашоо деп аталат экен. Биздин өмүрүбүз бар, төрөлгөндөн картайганга чейин, же өлгөнгө чейин. Ошол сыяктуу бир күн дагы эртең менен биз төрөлгөн сыяктуу ойгонот экенбиз, күндүз жашайт экенбиз, кечине кайта уйкуга кетип атканда өлгөн сыяктуу экенбиз да. Ошондон бир күндү татыктуу жашаганга үйрөнөбүз. Бир күндү өмүр бою деп караганга дагы үйрөнөбүз. Ошон үчүн турганда эле жуунуп, тазаланып, таранып, үйдө дагы жакшынакай кийимди кийип, жакшы маанайда болсок, биз ошол өмүрдү, мини өмүрдү сонун жашагандай болот экенбиз. Андыктан айымдар дагы кандай кылып дене жөнүндө кам көрсөк боло турганын сиз өзүңүз тизмесин түзүп алыңыз. Айрымдар мисалы массаж алып турат. Мисалы 6 айда бир жолу 10 курс. Айрымдар күнүгө жасайт. Айрымдар ошол эле күнү жумасына 3 жолу тренажерный зал же спорт залга барып турушат, ушинтип кам көрөт. Айрымдар күнүгө бир мал эшикке жөн эле басып келишет, таза аба жутуп. Ал дагы адат кылып алсак абдан сонун да. Балдарыбыз бар болсо, андан ары сонун болот. Себеби балдарды да эшикке чыгарып, ойнотуп, өзүбүз да таза аба жутуп турсак. Демек, ушундай тизмелерди түзүп алсаңыз, күнүгө өзүңүз карап турсаңыз, мен кайсысын аткарып атам, кантип мен денем жөнүндө өзүм кам көрүп атам, денеме кандай мамиле кылып атам деген суроолорду берип, анан аракет кылсаңыз, сиз чындап эле маанайыңыз да өзгөрөт, өзүңүз да өзгөрөсүз, жана сиздин тегерегиңиздеги адамдардын көз карашы да сизге болгон өзгөрөт. Анда эмесе, айымдар, кеттик, денебиз жөнүндө кам көрүп, жана бактылуу боло берели. Эмки сабакта көрүшкөнчө.